Саламатсыздарбы. Буга чейин клоптун катачылыктарын айтып бирөөнө убада кылгам. Бүгүн 2011 жылы болгон бир катабызды баяндап берем. Анда сөз башынан болуш үчүн алгач бир окуяга токтолом. 2010 жылы Кыргызстанда революция болуп, клоп абалды жигирдүү чагалдырып турган. Революциянын өзүктүү окуялары 7 апрелде болгону менен. Bir gün murda 6 aprilde Talas şahrında naarazılıkka çıkkanlar menen militsiya algaç eret kagılışkan. Talas oblusundagı abal beliftin közümülünün toluk çıgıp ketken. Biz daro ele Talas'tagı abal boyunca canlılık çıgara başladık. Başka Kırgızstandık JMK'lar, ayrıkça mamleketli kanallar 6 April'din okuyaların değerlik çıgıldırgan emez. Көбүнчө бийликтин коркутууларынан улам карманышкан. Ошондуктан 7 апрелдин танына чейин маалыматтын жалгыз булагы биз болгонбуз десем, аша чаппайм. Ошондан кийин бизге өлкөнүн негизги ЖМКнын бири катары мамиле кыла башташты. Тез арада аудиториябыз көбөйдү. Грант берген уюмдар биздин кеңешибизге инвестиция салууга кызыгдар болуп калышты. 2010 жылдан аягында 3 жаңы кенсе ачууга грант алдык. Ошто, Душанбе шаарында жана Алматыда. Биздин Казакстан менен Таджикистандагы долбоорубуз ишке ашкан жок. Бирок бул өзүнчө колонканын темасы. Оштогу кенсе 2025 жылга чейин иштеди. Быйыл гана УКМК биздин журналисттерди жапырт кармап баштаганда жабууга аргасыз болдук. Клоптун тен негиздөөчүсү Биктур менен 2011 жылы январда Ошко бардык. Биз жаңы кенсе ачалы деп барганбыз. Ал кезде Ошто абал чыналуу бойдон. Этностор аралык кандуу кагылышуудан болгону 7 ай өткөн. Күндөрдүн биринде Биктур экөөбүз ишке байланышкан жолугушууда отурганбыз. Ошол кезде Ошто кызыктай митинг башталды. Биз угар замат камерабызды көтөрүп жетип бардык. Андай митингди мен мурда кийин көргөн эмесмин. Элестесиңиз, бир нерсеге ачуулаганган эркектердин жооп тобу турат. Үндүшпөйт, бирок аябай чечкиндүү. Бардыгы формачан. Анткени протестке чыккандар милиция кызматкерлери болчу. Кыргызстан үчүн башкача көрүнүш. Өзгөчө 2011 жылы. Милициялар шаардык ички иштер башкармалыгынын жанына чугулуптур. 50 метр арыда көчүнүн аркы бетинде УКМК башкармалыгы жайгашкан. Биз дароо эле камерага тартып интервью ала баштадык. Көрсө, мурунку түнү УКМК 2 милиционерди кармаптыр. Митинг ушуга байланыштуу экен. Биз камерага тартып отуруп, УКМКнын имаратына жакындап калдык. Бирок анда эч ким жок сыяктуу. Жапызыраак имарат, темир дарбаза, анын калгасы ачык турат. Күзөтчүлөр деле, кызматкерлер деле көрүнбөйт. Эч ким жок. Бир маалда кайдан жайдан белгисиз аялдардын тобу пайда болду. Кыйкырып ыйлаган аялдар дарбазадан кирип эле эшиктерди тарсылдата башташты. Мен тосмодон өтүп, алар менен кошо кирип, камерага тартып жаттым. Ушундайга да реакция кылышпайбы деп таң кылып коем. Булар кармалган жана бирки милиция кызматкерлеринин жакындары экен. Бир нече мүнөттөн кийин УКМКнын эшиги күч менен ачылып, кызматкерлери чуркап чыгышты. Алар жанагы кыйкырган аялдарды жулмалап сыртка чыгыра баштады. Мен мунун баарын камерага тартып жүрсөм, бирөө мени байкап калды. Мен камераны Биктурга бергенге үлгүрдүм. Ал тосмонун артында болчу. Мени УКМК имаратына сүйрөп кирип кетишти. Биктурду кармай алышкан жок.
Анкине дарбазаны аялдар тороп алган болчу. Мени кабинетке жеткенче эле тепкелей башташты. Кабинетке жеткенде ОКМК кызматкерлери мени отургузуп. Бирок урганын токтоткон жок. Деги канчасы уруп жатканында түшүнбөй жаттым. Бөлмөдө 5 адам болсо. Ар бири кезектешип урушту. Улам алмашып, бири чыкса бири керет. Бирөө беткапчан, дагы бирөө коралчан. Айрымдары бетин деле жашырган жок. Таңгалганым, анча катуу урушкан жок. Коркунучтуу кыйноо деп айта албайм. Бир нерсе сурап, кайра бир уруп. Бир аздан сон кайра суроо бирип, кайра уруп. Башка көзгө азыраак, көбүнчө моюнга, далыга муштайт. Мен нес болуп калдым. Жон эле жашап, күлүп, бир нерсеге кызыгып жүрсөм, бир секунд өтпөй токмок жеп атам. Бул атайын тактика экен. Мен муну азыр түшүнөм. Көп жылдар аралыгында эштелип чыккан тактика. Кармаган учурда шүктүүнү нес абалга түшүрүп, анан суроо беришет. Мындай абалда адам билгенин гана айтпастан, болушунча ишимчек, сезимтал болуп калат экен. Мен ал кезде көп нерсени түшүнчү эмесмин. Адвокат талап кылууга аракет кылдым. Мыйзам бузуп жатканда, адвокатын жок элего, достук мынайда дишти мага. Төз эле алдыма кагаз калем коюп, эмне болгонун жаз дешти. Эмне деп жазам десем, кантип эшикти бузуп, УКМК имаратына кирүүгө аракет кылганымды жазасын, деп жооп беришти. Мен Рэмбо эмесмин да ойлогом. Азыр ойлосом, антип жасам эмгиче эле абакта жатсам керек. Мени буга чейин сурактагы жүрүм турум тууралуу окуган маалыматтар сактады. Эн башкысы негизги эреже колуна кагаз калем берип, бир нерсе деп жазууга мажбурлай турган болсо, калемге колунду да тийгизбеш керек. Кармалгандан кийин 1 сааттай бир гана сурактагы инструкцияны ойлонуп атым. Бирок ошол жердеги кызматкерлер бир нече күн болсом, каалаган кылмышты керек болсо Кеннедини мен өлтүргөм дегенге даяр болмокмун. Мен С3-умду жоготумуш болдум. Алар эсиме келтиребиз деп жатышты. Бирок кытыгалай баштады. Бактыга жарыша менин кытыгым жок. Бирок кайра эсиме келгендей түр кылдым. Дагы бир ойлонбогон кадамга барып, бир жаштагы кызым тууралуу айта берипмин. Оюмда наристе кыздын атасын кантип урушсун десем керек. Алар таасирленген жок окшойт. Эйнин куушуруп, анын эмнеси бар деген сишти. Мен эмне күткөн билбейм. Сурак бергенде оюна ар нерсе келе берет экен. Бир маалда телефонумду кайтарып беришти. Мен Биктурга чылышым керек болчу. Буларга ошол видео керек эле. Алардын басымы менен Биктурга камераны алып кел. Сага тийбейт деп чалдым. Алар айт дегенди айттым. Мени куткарам деген ой менен Биктур камераны алып келди. Дароо кармыштыдагы камераны тартып алышты. Биктурду да ошол жерден сабап киришти. Биктурга кыргызча сүйлөп жатышты. Мени таңгылтырып. Биктур дагы кыргызча жооп берип жатты. Буга чейин эне тилинде жакшы сүйлөй албайт го деп ойлоп жүрчүмүн. Башыма бир ой кылт этти. Адамды ушинтип өз тилинде сүйлөтсө болот тура. Биктурду дагы бир нерсени мойнуна алдырууга аракет кылышты. Узун чачынан улам, ТИЗОго киргенде зордук татабыз деп убада кылышты. Мен дагы деле эч нерсе жазбайм деп ойлодум. Бир маалда
Мага узун тимир кетерген бирөө келип. Тишинди көрсөтчү деди. Тиштенген бойдон оозумду ачпай койдум. Телефондорубуз дале ошол кабинетте турган. Бир маалда тынбай СМС келе баштады. Жогоруда айткандай, смартфондорубуз жок эле. Кадимки кнопкалуу телефондор. Бирок ошол кезде эле Твиттерге СМС аркылуу кошулган кызмат бар болчу. Телефондорубуз ошого байланган. Биз жөнүндө Твиттерге жазышса, дароо СМС менен мазмуну кошо келчү. СМСтин дубушуна кыжырданган кызматкерлердин бири телефонду ачып, билдирүүнү үнүн чыгарып окуп керди. Шашылыш билдирүү. Телефондору аркылуу УККнын тынчын алабыз. Бул УККнын Бишкек жана Оштогу кабылдамасы. Биктур Ринатиус экөөнү кармап кетишти. УКК УКМКнын эски аббревиатурасы. 2010 жылдын декабрь айына чейин колдонулчу. УКМК кызматкерлери мындай тынчын алууга жана жайнаган СМСке даяр эмес эле. Дароо эле бизди органын токтотушту. Бир маалда Биктурду башка бөлмөгө алып кетишип. Бирок экөөбүздү эки башка соракка алып жатышты. Кызматкерлердин тону дароо өзгөрдү. Эми кылмышты мойнунорга алысынар дебей эле. Силерге дооматыбыз жок, деп жазгыла деп суранышты. Эгерде жазып берсек дароо, бүгүн бошотобуз деп убада кылышты. Албетте, буга ишенүү кыйын болчу. Бирок биз тез бүтүрүп, кеткибиз келип жатты. Бизди кыйнагандарды эмес, башка адамдарды дагы көргүбүз келди. Мен калемде алып, УКМК кызматкерлерине эч кандай дооматым жок, деп жаза бердим. Анан бизди бошотушту. Баягы дарбазадан ачуу тийген оштон күнү адвокаттар менен укук коргоочулар тосуп алышты. Биктур мени УКМКда уруп сабап жатканда камерадагы жазууну көчөргөнгө үлгөрүбүптүр. Бирок андан да маанилүү ишти аткарыптыр. Ал бир нече укук коргоочу уюмдарга, башка медиада иштеген 2-3 журналистке телефон чалууга жетишиптир. Ошондуктан биз чыкканда бир эмес, 2 адвокат камданып туруптур. Активисттердин бири Твиттерге жанагы тынчын алабыз деген билдирүүнү жазыптыр. Күлбөгүлө. Бирок ошол твитте бир да лайк жок. Твиттерде лайк койгон функция 4 жылдан кийин пайда болгон. Ал кезде Твиттер Кыргызстандагы бир уч адамга гана белгилүү болчу. Бирок алар өтө таасирдүү адамдар эле. Арасында бийликте отургандар да бар. Кыргызстанда Твиттердин активдүү колдонуучусу Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы Шейин Айтматова эле. Анда Айтматова парламенттин депутаты болчу. Биздин бактыбызга ал парламенттик жыйын учурунда биз тууралуу твитти окуп калат. Ошол жыйында УКМКнын төрагасы Кенешбек Дүйшүбаев депутаттарга отчет берип жаткан болот. Айтматова ага Оштогу журналисттердин кармалышы боюнча суроо берет. Ал эч нерсе билбейт. Бирок дароо УКМКнын Оштогу бөлүмүнүн башчысына телефон чалып, тез арада бошотууну талап кылат. Бошотулгандан кийин УКМКнын имараттын алдында адвокаттарыбыз менен сүйлөшүп турганбыз. Бир жагынан тезирээк ушул жерден кетип, жагымсыз окуяны унуткубуз келсе. Экинчиден, окуяны жыйынтыктап, чекит койгубуз келет. Бир маалда Жалтандабас келип токтоп. Андан УКМКнын Оштогу башкармалыгынын башчысы түштү. Ал милиция кызматкерлеринин митинги боюнча шашылыш басма сөз жыйын өткөрүү үчүн келиптир. Биз кара УКМКнын ичине кирдик. Бирок
Бул жылу журналист катары өз эркибиз менен. Басма сөз жыйын өзгөчө өтүшү керек эле, анткени коррупциялашкан милиция жөнүндө болмок. Бирок журналисттер кармалган кесептештери биз тууралуу сурап туруп алышты. Биз болсо ОКМКнын Ош башкармалыгынын башчысынын жооптурунун бирине чыдабай күлүп жибердик. Ал аябай ачууланды. Ал кими биз билген жок. Ошону анан эле түшүндү. Басма сөз жыйындан кийин ал кишиге жолуктук. Дароо эле иш бөлмөсүнө чакырды. Бир кызыктай сүйлөшүү жүрдү. Бизге эмне керек экенин билгиси келди. Коркуп тургандай сезилди. Кызматкерлердин бирин жазалайлы деп сунуштады. Бирок биз аларды таанып, көрсөтүп бере алмак эмеспиз. Негидир ошол мүнөттөрдө ОКМК шарттуу түрдө кимдир бирөөнү жазалашын каалабай турдук. Камераны кайра бергиле деп талап кылдык. Беришти, албетте ичин тазалап коюшуптур. Кийин атайын софтун жардамы менен дагы видеону калыбына келтире албай койдук. УКМК кызматкерлери ошол кезде эле маалыматты ити жок тазалаганды билчү. Ош УКМКнын башчысы бизден кечирим сурады. Эртеси күнү Оштогу жумуштарыбыз аяктап, Бишкекке кайтып келдик. Бул биз кетирген катачылык жана өкүнүч тууралуу окуя. Эмнеден ката кетирдик? Эмнеге өкүнөбүз? Клопту төптөгөнүмө өкүнөмбү? Кыргызстанда журналистика менен алектенүүгө аракет кылганыма өкүнөмбү? Жок, өкүнбөйм. Ошко учуп барганыма жана ал жактан кинсе ачканыма өкүнөмбү? Жок, өкүнбөйм. Митинги камерага тартканыма өкүнөмбү? Жок, өкүнбөйм. Мен баарын туура кылгам. Кармалганыма өкүнөмбү? Албетте жагымсыз болгон. Бирок ал дагы тажрыйба. Балким натыйжасы мага пайдалуу болгондур. Анда эмнеге өкүнөм? Мен андан кийинки иштериме өкүнөм. Балким Биктур экөөбүз өтө чоң ката кетиргенбиз. Балким ошол катачылык үчүн өмүр бою жооп беребиз. Анткени биз клопту ачкандай айниктей тунук болгубуз келген. Биз муну идеалдуу журналистика деп ойлочубуз. Биз болуп жаткан окуяларды тек гана чагалдырып, өзүбүз эч нерсе кошпогонго умтулчубуз. Ошентип, УКМКнын кыйноосу тууралуу жазган эмеспиз. Бир нече жолу интервью берсек, дагы майда баратына токтолгон эмеспиз. Физикалык жана моралдык күч колдонуу болгонун айткан менен сүрөттөп берген эмеспиз. Эч кимдин үстүнөн арызданган эмеспиз. УКМКнын жетекчилиги же кызматкерлеринин ичинен эч кимиси жазаланган эмес. Бул тууралуу клопко да бир сөйлөм жазган жокпуз. Бул коркуктук эмес. Мындан мурун, андан кийин деле канча курч иликтөө жасадык. Өтө курч темада коркунучтуу адамдар тууралуу деле жазгандан коркон эмеспиз. Тескерисинче, сыймыктанчубуз. Муну үлгүлүү журналисттин иши деп баалачубуз. Чагылдырып жаткан окуя менен ички сезимдерибизди аралаштырган жокпуз. Андыктан клопко дагы жазганыбыз калыстык болбойт дедик. Мен көрсө акмак болгон экем. Мен өзүмдү өзүм куттуктап, ажыдардын оозунан дырлик жаракаты жок суурулуп чыктым деп ойлодум. Көрсө, өзүмө жөнөкөй суроолорду берсем болмок экен. Көрсө, окуяга сырттан карап, түшүнүү керек болчу экен. УКМК кызматкерлери автоматтык түрдө эле билгенин кылышты. Эч убакта ушул кылганым туурабы же туура эмеспи деп ойлонуп отурган жок. Калыптанып, калган схема менен иштешти. Анткени бул процесс качан эле автоматташып калган. Бул эмнени түшүндүрөт? Атайын конвейер бар.
Biz ошол конвейердин бир чекесини ойлобогон жерден барып калыппыз. Анан кандайдыр бир ийгилик жылмайып түшө качтык. Биз Кыргызстандагы кардуу реалдуулукка бет келгенибиз менен көргөнүбүздү жазган эмеспиз. Ал тургай, жазбай, жарыя калбаганыбыз үчүн өзүбүздү мактадык. Анткени менен кызматкерлердин адаттары күн сайын кайталанган аракеттерден калыптанат эмеспи. Мындай уруп-сабоо күндө боло берип, өздөрү деле көнүп калышкан. Же оштогу кандуу кыгылышуудан кийин УКМКга адамдарга ушундай мамиле кылууга уруксат бергенби. Баарын кыйнагыла, күнүсө барында жогунда. Андай мамиледен кийин ар бир адам кандай кылмышты да мойнуна алат. Биз көз алдыбыздагы тозокту байкабай калыппыз. Биз калыс болбой калабыз деп ойлоп турбуз. Көрсө, мындайда адам калыс болушу мүмкүн эмес экен. Бул система менен бетме-бет келишпеген адам анын канчалык коркунучтуу экенин билбейт. Ичинен көргөндөр же ошол системанын мүчөсү, же болбосу жөрөгү түшүп, сүйлөгөндөн коркот. Биз ичинен бир самга эле көрдүк. Бизге окшогондор аз аябай. Албетте, биз дагы корктук. Нес абалда калдык. Бирок Роза Тунбаева бийликте турганда, УКМК төрагасы парламентке баш ийип, отчет берип турганда, өзүбүздү колго алышыбыз керек эле. Балким, ошондо баарын ачык айтып чыксак, ичинде көргөнүбүздү сүрөттөп берсек, кыйноого кабылган башка кармандарды тапсак, бул залалдуу шишиктен арылат белек. Бирок биз өзүбүздү жаап отуруп алдык. Коронамыз үчүн жакшы иш кылып жатабыз деген ой менен чоң ката кетирдик. Азыр эми айланпа кайра келди. Кыргызстанда клоопчулар кармалды. Бирок УКМК деген залалдуу шишик мурдагыдан да чоңойду. УКМКдан өлкөнүн түштүк аймагы эле эмес. Баары коркот. Депутаттар коркот, бизнесмендер коркот, адвокаттар коркот, жаранды коом да коркот. Бүткүл Кыргызстан, элдин баары зыркырап коркот. Каалаган кишиге келет, кимди болбосун кармайт. Каалаган шылто менен. Күн сайын атайын кызматтын кызматкерлеринин кастасы өсүп жатат. Алар ар бир кишиге каалаганын кыла алат. Баарына, өзүнүн кол алдындагыларга, сотторго дайыма адамды ак жеринен күйгөзбүгүлө, адилет карагыла деп кайрылат. Бирок мен ага ишенбейм. Балким чын жүрөктөн айтып жаткандыр. Бирок сиз каалаган адамды кармап, анын эркин сындарган системаны түзгөн болсунуз. Бул система автопилот режимде иштеп калат. Камчыбек Кадыршаевич, сиз карапайым адамдарды кыйнабагыла деп жатасыз. Ошол жөнөкөй адамдын кыйналганын кайдан билесиз? Аны кыйноого алышса, ал баарын мойнуна алса, адвокатка, ЖМКга кайрылбаса. Эгерде сот УКМКны коркуп эле өкүм чыгарып, азыр ал киши абакта жатса, кантип билесиз? Биз мындан өткөнбүз. Бирок азыр мурдагыдан да катал болду. Клопчуларды кармамак тургай, абакка салышты. Мага кылмыш иши козголду. Бирок мен мурдагы катачылыгымды терен түшүнгөм. Андыктан аны кайталабаска аракет кылам. Мен баарын ачык айтам. Түшүнөм, башкалар коркуп жатат.
Мен түшінем, башкалар менден да оор абалды. Бирок мындан дагы корконум. Репрессиянын кийинки айлампасы мындан да жаман болот. И баса, албетте, мен ойдогудай калыс боло албайм. Бирок мындай абалда унчукпай кою калысыздыктан дагы жаман.